Бул чакан базарда алманын, алчанын, кара өрүктүн, алмуруттун жана башкалардын көчөттөрүнүн көп түрү бар. Күндүн жылышы менен көчөттөрдү отургузуу иштери башталганы турат. Жакта алманын 10 түрү бар. Превосход бар, Ценеренко бар, Голден бар, Бойка бар, Черешня бар, Жүзүм бар, Ителе бар. Баалары 150 сомдон 200 сомго чейин. Алманыкы 150дөн, бул калированный черешнякы 200 сомдон. Буларды өзүбүз өстүрөбүз. Биздин Кара Балтада питомник бар, ошол жактан алып чыгабыз. Бул көчөттөрдү отургузганда бул негизи климаттан көз каранды да, ошол жердин деңиз деңгээлинен канча бийиктикте турат деген ошого көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн бул чүйдүн территориясында, чүйдүн аймагында бизде бул могу көчөттөрдү, мисалы үчүн алманы же алмурутту же жана башкаларды бул марттын аягында 20-лардан кийин, 25-терден кийин отургузуш керек да. Анткени күн жер жылый элек да, мустакан. Анан ушундан кийин отургузганга туура келет да. Ал эми түштүктө ал жакта ысыгыраак, жылуу, ал жакта уже февралдын аягында эле уже башталат да. Көчөттөрдү тандоодо эң негизги эрежелердин бири анын тамырынын абалына көңүл буруу зарыл. Андан сырткары мына сочный экен, бул отургузгандан кийин эле бир жумадан кийин эле гүрдөп баштайт, сочный. А кээ бирөө бар, мындай кургак, кээ бирөө кургак, мына сары болуп көрүнөт атпайбы, может ал кургак, өнбөй калышы мүмкүн. Ошолорго көңүл буруш керек. Көчөттөрдү туура тандап отургузгандан кийинки маселе аны өстүрүү. Көчөттүн нымдуулугун көзөмөлдөп, бир жумада 2 жолу сугарып, жана топурактарына жер семирткечтери менен байытып туруу керек. Айзада Нурадилова, Улан Сатыкулов.